2024-жылы турмуш кургандар бактысыз болуп калышы мүмкүн. Интернет желесинде келе жаткан жылга карата мына ушундай ар кандай божомолдор пайда болду. Маалыматка караганда аталган жылда турмуш курууга, жумуш ордун алмаштырууга, балалуу болууну пландоого болбойт. В 2024 году замуж не ногой. Или успеваем в 2023, или ждем уже 2025. Потому что следующий год у нас будет високосный. А это значит, что все браки, которые будут заключены в этот период, будут недолговечными и несчастливыми. Бул айтылган божомолдор кыргыз коомчулугунун дагы кулагына жетип пикирлерди жаратпай койгон жок. Мен быйыл турмушка чыгайын дебедим беле. 2024 эптеп үйлөнөйүн деп жатса, ушинтип көрө албайсыңар да. Дагы үйлөн деп мени жейт турбайбы деген тамашалуу пикирлер жаралды. Ал эми биз бул божомолдор боюнча нумерологко кайрылып көргөнүбүздө 2024 жылы көп өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин айтат. 2024 жылы көп өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Чөйрөңүз өзгөрүшү мүмкүн. Жаңы информация, жаңы адамдар чөйрөңүзгө кошулат деген жылдардын бири деп эсептелет. Ошондуктан жаңы информациядан, жаңы өзгөрүүлөрдөн коркпой туура кабыл алганга аракет кылыңыз. Бул жылы ден соолукка көбүрөөк маани бериш керек. Анткени ооруп калсаңыз, айыгуу узак болушу мүмкүн. 2024 жыл турак жай сатып алууга арналган жылдардын бири деп эсептесек болот. Ал бойдоктор үчүн тескерисинче үйлөнүүгө же турмушка чыгууга жакшы жыл экенин билдирди. Албетте бул жөн гана сандар, чыныгы сүйүшкөндөр үчүн жылдар маанилүү эмес. Андыктан эгер сиз алдыга жакшылыктарды пландаган болсоңуз, эч коркпостон уланта бериңиз. Бойдоктор үчүн жакшы жыл, бирок ар бир бойдок өзүнө дагы аракет кылып, активдүү болушуга маанилүү. Социалдык тармактарга мушташтан кийин бирөөнүн бети жарылып, жерде жатып, аны экинчиси араң тургузуп жаткан видео тарады. Кызыгы мушташкандар жөнөкөй жарандар эмес, милиция кызматкерлери болгон. Интернет колдонуучулары мындай тартипсиздикке нааразычылыгын билдирип, жумуштан чарчаганго, бизден тартипти тарбияны талап кылган милиция кызматкерлерине эмне болду анчалык, өздөрү жумуштун жетекчилери экенин билип туруп, ушундай иштерди жасашса, элден кантип күтпөй кое алабыз. Өздөрүн сыйлабаса да кызмат ордун сыйлашса болмок десе, дагы бир тим койгула, жигиттер ошондой мушташтан кайра табышат деген өңдүү пикирлерин калтырууда. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги 23 ноябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында милиция жетекчилери бири-бири менен мушташкан аныкталганын айтып чыгышты. Жаңжал пикир келишпестиктен улам чыккан, учурда кызматынан алышкандыгы маалымдалды. Кыргыз элинин сыймыктуу балбаны Акжол Махмутовдун бир тууган агасы Сыймык Махмутов сүйүктүүсүнүн колун сурады. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо көрүп тургандай, ал болочок жубайынын колун кинотеатрдан сураган жана аны залда олтурган элдер коштоп кол чабышкан. Аны менен катар интернет колдонуучулары балбанга каалоо тилектерин айтып, жылуу пикирлерин калтырышууда. Бексултан үйлөндү, Сыймык колун сураптыр. Эми Акжол үйлөнөт окшойт кыздар. Даярдангыла десе, башкасы кыздын бою узун бекен. Кандай бактылуу кыз, бактылуу түбөлүктүү болсун деп бакыт каалашты. Эске салсак, Сыймык Махмутов грек-рим күрөшү боюнча 63 кг салмакта учурда өлкө чемпиону. Ал ортодо бүгүн 27 ноябрда спортчу Айсулуу Тыныбекова кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Ал өзүнүн аты жөнүн пайдаланып, жарандарды алдап жаткан шылуундар пайда болгонун билдирди. Достор, мен эч кандай лотерея, конкурс жана башка акцияларды өткөрбөйм деп айткандан чарчабайм. Социалдык тармактагы күмөндүү жарнамаларга ишенбеңиздер, ишенимдүү маалымат булактарына гана ишениңиздер деп жазды Тыныбекова. Спортчунун атын жамынып, пайда көздөп жаткандарга жок дегенде балбандарды, кыргыз элинин сыймыктарын жөн койгулачы деп социалдык тармактын колдонуучулары нааразы болсо, дагы бири мен ишенген эмесмин деп пикирлерин жазууда. Facebook'тагы Айсулуу Тыныбекова деп аталган баракча фейк. Ал жарыялап жаткан билдирүүлөрдүн спортчу Айсулуу Тыныбековага тиешеси жок. Шылуундардын торуна илинип калуудан сак болуңуз.
Нурпресс маалымат борборунда эмне кеп берүүсү болду. Кийинки берүүгө чейин аман туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.